Ошону менен көптөгөн кишилер менен сурап коюпсуздар, эмнеге аксап калгансың, эмнеге ат мине албадың деп. Анткени мен Кыргызстанга чыгатын бир күн мурун аттан учуп кеттим, катуу жыгылып, белден кетип, белим путума таасир этип, бир жак путум менен баса албай калдым. Катуу бассам аябай ооруйт. Ошондуктан атты мине албадым. Жана бир себептен болсо, кечээ аттым басып баратып чуңкурду кирип кетип, путун оорутуп алды. Артык пут аксап калып, бүгүн бир аз басып, такыр баса албай калгандан аттым калды, аттым дабаланып атты да. Ошондуктан мени мине албай, эжем минип атат. Өзүң да күндө эле дабаланып жүрөсүңбү? Мен да күндө дабаланып жүрөм. Доктурлар күндө келип, бутун текшерип, өкүл салып, ошондой кылып атат. Барыңыздарга рахмат. Ушундай сый урматка эме кылып атасыздар. Биздин ушундай Кыргызстандын сонун жерлерге кантип ат менен баспайлы. Биз деген машинанын ичинде туруп алып, ошол ат менелчи деп, тоолор деген жанагы тоолор менен булуттар деген тепе-тең экен да. Кооз болгондо ошол жерде чапкыбыз келди. Мен чыдай алган жокмун. Мен машинага чыксам эле өзүм дымыгып, минем деп эле ошол чапкалап жыргап калдым да буяка келипчи. Ошо менен ушундай болуп калдык. Кечирип коюңуздар. Мен өзүм болсо баарын жолунча жакшы жолдор менен ат минип, ошо жай жолдор менен ат минип атабыз. Ушул биздин Кыргызстандагы байкелерибиз өкмөт жагынан да биздин аманчылыгыбызды коргоп, кээ бир жерлерге атка эме кылган жок, машина менен барып атабыз. Бирок кээ бир жерлерде барышынча жол тегиз, ушундай сонун жерлордо ат менен келип атабыз. Кээ бир кишилер ката түшүнүп калбаңыздар, эмне үчүн ат минбейсиңер депчи. Ушундай себептер болуп калып атат. Биринчиден биздин амандыгыбыз үчүн, ошондой эле экинчиден болсо сиңдимдин аты ошол жарым жолдо калып калды, өзү келди, бир аз туруп дагы текшерип, өкүл астырып коет. Өзүнүн аты тиякта өкүл асып калды. Ушундай жагдайлар болуп атат. Бирок биз ат мингенге тырышып, күндө ушундай басып келатабыз. Биздин ушундай Кыргызстандын сонун жерлерге ат минбей кантип тура алабыз? Мен го өзүмдү өзүм устай албай калат экен. Мен ат мингенде эле өзүмдү өзүм энергия болуп жыргап калам да. Ат минбей калсам, экөөбүз бүрүшүп эле телефондо ойнобой ушинтип эле калат атабыз да. Барыңыздар түшүнүп коюңуздар. Рахмат сиздерге. Эжем атты мингенде мен көзүмөн жашым чыккан келди. Эжеме карап, машинанын ичинде отуруп, ошонсо да минип атам, ооруса дагы чыдапчы, бир аз минейинчи деп. Мен машинага кирип калсам, ат минип машинага кирип калсам, булттуй эле, шултуй эле калып калат экен. Эмне болду десем, эчтеме болгон жок деп коет. Эле чапкылаган келди да, түшүнүп атам. Мен аябай, маган 2-3 күн, 4-5 күн 100 километр жүр десе жүрө берет болчумчу. Барыңыздар түшүнүп коюңуздар. Рахмат сиздерге. Ат деген биздин жаныбыз.